Адам баласы болгондон кийин адамдын душманы адам. Алла субхана ва таала Кур'анда айтат, биз пайгамбарларга дейт, душман жаратканбыз дейт. Душман жаратканбыз. Кимдерден? Жиндерден жана инсандардан. Пайгамбарлардын дагы душманы. Шаятинал инс, шаятинал джин. İnsanın kelbetinde şaytanlar var. Cindin kelbetinde şaytanlar var bular. Peygamberlarga biz Allah subhanahu wa ta'ala jaratkanbız deydi. Siz bizde kayıp çok болып қалсын. Her bir adamda var. Ошон үчүн душмандан сактанууга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылчу эле. Я Алла, душмандын жамандыгынан сакта, душмандын үстөмдүүлүгүнөн сакта, душмандын маскарлоосунан, мен үстүмдөн шылдыңдаганынан сакта деген. Себеп дегенде, мына билбейсиң ким кандай экенин. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуаларды бекер үйрөткөн эмес да. Ар бир адамдын өзүнө жараша душман бар. Ар бир адамда. Бирок бизге пайгамбар ушундай хидаят берди. Сен бирөөгө душман болбо. Бизге биздин душман ким? Шайтан. Да шайтанды ээрчигендер дагы биздин душмандар. Биздин душман не? Нафс. Нафстын кулдары дагы биздин душмандар. Демек, иншалла, ушундан бир дуа кылышыбыз керек. Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул сөздөр менен дуа кылат эле дейт. Кана яд'у би хаулаил калимат. Аллахумма инни ауду бика мин галабатид дайн ва галабатил аду ва шамататил а'да. Бул хадис Насаи шарифте келет, Мустадракта келет. Не дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шундай дуа кылат экен. Я Алла, инни ауду бика, мен пана тилеймин. Эмнеден? Мин галабатид дайн, карыздын үстөмдүү болуусунан. Мындайча айтканда, карызга батып, ушул оорлукунан төлөй албай, кыйналып калгандан, я Алла, пана тилейм, ушудан сактагын. Демек, бир сөз менен айтканда, я Алла, карызга баткандан пана тилеймин. Карызга баткандан сактагын мени. Карызга батырбагын деген сөз да. Карызга батырбагын деген сөз. Себеп дегенде кудуретим буну өзгөчө талап кылып калган учурда аткарганга, кайтарып бергенге кудуретим жетпей калган учурда, я Алла, ушудан сактагын. Бул бир. Ва галабатил аду, душмандын үстөмдүүлүгүнөн. Менин кайгыма сүйүнүп, курсанчылыгым аны кайгырта турган, я Алла, ушундай душмандардан, я Алла, үстөмдүүлүгүнөн сактагын деп. Демек, алгайсы, менин кайгыма сүйүнөт. Менин курсанчылыгыма эмне болот экен ал? Кайгырат. Мына, ушундай душмандар, ушундай душмандардан, я Алла, пана тилеймин. Жана үчүнчүсү, ва шамататил а'да, менин кайгыма сүйүнгөн, үстүмөн маскарлаган, ушулардан пана тилеймин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн ушундай жаман нерселерден сактанууну Алладан сурап атат? Туган. Себеп дегенде, бул жаман нерселер адамды же денесине зыян берет, же рухуна зыян берет, же динине зыян берет, же ахиретине зыян берет да. Ушулардын бардыгын акылды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, даанышман пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге райымдуулук кылып, ушу жолдорду үйрөтүп берди да. Мына ал жаман нерсе. Будан пана тилегиле, сактангыла. Bundan kaçkıla dep. Oşulardan birisi, mınaki Hazret Anas ibn Malik radıyallahu anh aytat, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Abi Talha. Peygamberimiz Abu Talha'ga aytgan eken. İltemis lana gulaman min gulmanik yahdumuni. Bir jaş ballardan birini qarabайсың mı? Manga uşu bir kişine kızmat kıla turgan kişi gerek boltat bir ballardan dep. Fa kharaja bi Abu Talha. Abu Talha meni alып bарды deydi. Anas radıyallahu anh aytat. Yurdifuni varaahu özünün arkasına uçkaştırıp alıp bardı. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men paygambarımızga hizmet kılat elem. Kullama nazal kaçan paygambarımız düğüne bargan sayın fakuntu asmauhu yuksiru ay yaqul paygambarımız uşu sözdü көп ugat elem deydi de paygambarımızdan. Anas ibn Malik radıyallahu anhu bul ulu sahabalardan bul aytat men paygambarımızga 10 yıl hizmet kıldım. Bir joludağı paygambarımız meni kakkan emes deydi. Bir jolu dağı uruşkan emes meni deydi. 10 yıl hizmet kıldım. Кейбір işti toora emes kılıp koyat. Kıla turgandı, kılbay koyat. Kılbay turgandı, kılıp alat. Jaş bala ondan keyin. Bирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bir jolu dağı
мени жемелеп урушкан жок, каккан жок, жирккен жок. Эмне үчүн муну мындай кылдың? Эмне үчүн муну мына кылбадың депчи 10 жыл. Эми айтып атат, мени алып барды дейт Абу Талха. Баргандан кийин мен пайгамбарыбызга кызмат кылдым дейт. Кызмат кылганда качан үйүнө барып кызматка барсам, онда ушу дуаны угат элем дейт. Пайгамбарыбыз ушу дуаны көп кылат эле дейт. Кайсы дуаны? Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазан вал аззи вал касал вал бухли вал жуб ва далаат дайн ва галабат ар-rijal. Мына ушу дуаны көп айтат экен да. Бул Бухариде келет, Муслимде келет, Абу Дауд, Термизиде келет тугандар. Не дегени? Я Аллах, мен сенен пана тилеймин. Минан хам вал хазан, же болбосо хузн деп дагы. Экөө менен тең. Кайгыдан, кыжалатчылыктан пана тилеймин. Жана алсыздыктан, жалкоолуктан, сараңдыктан, коркоктуктан. Ва далаат дайн, карызга баткандан. Ва галабат ар-rijal, адамдардын мага үстөмдүү болуп зулумдук кылуусунан. Мына 8 нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилейт эле. Я Аллах, мен бүгүн билбейм, эртеге кандай башыма кандай кайгы келип калбасын, кырсык келип калбасын, кыжалатчылык болуп деп. Мына ошон үчүн хам деп ушуну айтат, боло тургандыгын айтат да. А хузун кече болгондугун айтат. Же азыр барын айтат да. Я Аллах, демек адамды дагы кайгы жеп коет экен. Адамды кайгы өлтүрүп коет дейт. Адамдын кайгыдагы жөнөкөй нерсе эмес ал. Билинбеген мен кандай бир түйшүккө батып калган, кайгыга батып калган оңой нерсе эмес. Мына пайгамбарыбыз силер Алла Тааладан ушудан пана тилегиле дейт.